убагында мындай 500 сом болгондо укканбыз, бирок ишенген да эмеспиз, алган дагы эмеспиз. Мисалы да, азыр мына 500 сомго биз албай атабыз, бирок бир күн, бирок ондай 10 жылда эмес, аз эле убакыттарда ошондой биткоиндон да күчтүү болуп көтөрүлөт биздин неме. Эмсемизчи. Себеби убагы келди. Биткоиндун убагы ол мурда биринчи 10 жыл мурда биткоин чыкканда адамдар ага даяр эмес эле. Азыр баардык мамлекет өзү криптовалютага өтүп атат. Аллах таала ушуга алып келип койду. Бул Аллахтын каалоосу. Себеби дегенде мына акчалар бүт дарактын немесине чыгат. Мисалы дарактар кыйылып атат, канча неме кетип атат, расход кетип атат кагазга. Расходу жок эле, телефондон эле цифровой кылып Аллах таала муну калуу кылып койду да. Мисалы балдар айтып атат, биз мындай нерсени биз кылган жокпуз деп. Аллахтын гана каалоосу менен болду деп атат. Ушундай Аллахты кошуп сүйлөп атышат ушул жердечи. Аллахтын каалоосу болду неме акырында ыйла берейин деди. Почти ыйлады да, бегим атчы. Өтө кыйын бар. Ушундай сүйлөй албай туруп калды. Ушундай бир ичинде бир неме кыла албай. Ушундай айтып берейин дейт, секретти алаткычы. Айтып берейин деп аттар, жок мен сизге айтып атам, ушул араңызда да бир неме болушу мүмкүн деди. Чыккынчы деди. Себеби буларды канча адамдар файлап жүрөт, даже өлтүрөм деп да. Себеби акча алмашып атат, акча. Болгондо да Кыргызстандан мен ойлогом, мен буга чейин доллар мен еврону кайсы мамлекет чыгарат экен эми.